Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан куттуу Рамазан айында жолугуп отурабыз. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү коногу болсо, Аят кино тасмасындагы Алинин ролу менен элибизге таанымал болгон актер мырза Азамат Арыков. Мен өзүм спортчумун, спорттун чеберимин. Бу Али деген ким болгонун билесиңби? Ал пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгон. Эр жүрөк, өз элин коргогон, боокер, алыстарга жардам берген адам болгон. Анын аялынын аты Фатима. Ооба, Фатима. Пайгамбарыбыздын кызы болгон. Фатима 5 маал намаз окуган. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Байрамыңыз менен. Алгач эле киного тартылып актер катары элибизге таанылгандан кийин алгачкы акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Акыркы жаңылык демекчи, биз эми чыгармачылык адам болгон соң чыгармачылык талаасына жүрөбүз. Анан баягы үй бүлөлүк жеке турмушту дагы ошо чогуу ошондон да алыстап кетпей, баягы ошо үй бүлөлүк жакка көбүрөөк басым жасап атасыз. Көбүрөөк басым жасап, азыркы учурда дээрлик ошол баягы көп энергиямды ошол үй бүлө балдарыма жумшап аткан кез. Чыгармачылык жактан айта кетсем, азыр мына 5-курс болуп, окуп атам режиссерлук курсту. Кудай буйруса, дагы алдыда дагы көптөгөн проекттер бар. Бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, ошо Аят кино тасмасында ислам динине түшүнүгү бар таква адамдын ролун аткаргансыз. Чыныгы жашоодо дагы ошондойсузбу же кандайдыр бир айырмачылыктар барбы? Эми чын айтканда, ошол Аят тасмасына чейин эле ошо 3 күндүк даватка барып келгем. Ошо Куранды, ошо Фатиха сүрөсүн, Нас сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн билип, ошо билчимин, намаз окуган билчимин, ислам дининен алыс эмес болушун мен ойлойм. Ошол мүмкүнчүлүктөрүм үчүн ошол тасмага өтүп кеттим. Тартылып калдыңыз. Ыйманыңыз дагы бир жолу бекемделген турбайбы кинонун артынан? Ошолорду билген үчүн мени продюсер Мухтар Атаналиев тандады деп да эсептейм. Анан чын айта келгенде ушул Аят тасмасы мени жакшы жака, жакшы нукка салып, жакшы тарбия кылды да. Мен эми баягы Аятта мондай болуп аткарган соң, мондай болгондон ошого төп келишейин деп баягы өзүмдү өзүм элдин эсинде ошол Аят түздөн-түз мени тарбиялады. Мурунку Азаматка караганда Аяттан кийинки Азамат жакшыраак десем жаңылышпайм. Эң биринчи орозо туткан күнүңүздү эстеп көрбөйлү. Кантип орозо тутуп калдыңыз эле? Балким бирөө кеңеш берген же өзүңүз дагы бир себептерден улам орозо туткансыз? Мындай болгондо, чын эстеп көрсөмчү, орозо деп эле кээ бирөө такыр эле мындай көйгөйгө айланып алат да. Орозодо мынча керек, анан кыйналасың, анан мындай, анан ооз кургап, ар кимди орозо кармай элек да, орозо кармап көргөндөрү же мурун кармабай калгандарды угуп отурасың да. Анан кээ бирөө айтат, мындай, анан оозуң кургап калат, кыйналасың, анан мынтип эсим жоготуп эжастадым, анан мен оозумду ачып ийдим тигүү деген сөздөрдү көп угуп, анан өзүмө морально аябай кыйын нерсе деп кабыл алып турдум да. Анан ошентип баягы чыгына албай жүрүп анан бир күнү адам негизи чын айта келгенде бир жаны кыйналганда, анан бир кандайдыр бир кыйынчылык болгондо, бир депрессияга кабыл алганда, ошондой бир Кудайды эстейт экен, чын айтканда. Кудайды качан эстейбиз? Биз эч качан жыргап атканда, сонун заманда эстебей, кыйынчылык болуп башыбызга аябай бир мүшкүл түшкөндө эстейт экенбиз да. Анан мен да бир ошондой бир акыбалга кабылып, анан аябай бир ушундай бир руханий аябай бир могул жагым аябай бир ач болуп,
анан ошо бир кой дептир, анан ошону орозо кармаганга киришкем да. Анан негедир мен үчүн орозо баягыдай эмес, аябагандай сонун болгондо, мындай баягы билесиң, орозо кармап атам, Кудайга жаккан иш кылып атам, ошо берилген парыздардын бирөөсүн аткарып атам. Мен жакшы иш кылып атам деп өзүңдөн өзүң баягы мындай бир руханийга жыргап, эрги болуп, ушундай отуруп эле баягы тамакты эстебей, кайра мындай жыргал болгондо, анан ошентип орозо бүтүп атканда кадимкидей ыйлагым келип, ушинтип бүтүп калабы деп, анан орозо бүткөндөн кийинки орозону күтүп отуруп, анан ошондо мына 6 жыл болду, Кудай буйруса. Орозо кармай электерге айтмакчымын, сөзсүз түрдө кармаңыздар, абдан сонун. Пайдасы жагы чоң. Медициналык жакта айтпай эле коеюн, руханий баардык жагынан пайда келе турган, канча деген докторлор, канча деген профессорлор аныктап чыккан экен орозо маселесинчи. Абдан сонун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Келерки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.